Саламатсызбы? Ушул мүнөттөргө топтолгон дүйнөлүк орчундуу жаңылыктардан айтып беребиз. Азаттыктын студиясында Али Токтакунов. Италияда чоң жетинин тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүүдө. Аларга 11 апрелде Сирия боюнча өнөктөштөрү, тагыраагы Асадтын режимине каршы Түркия, Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Иордания жана Катардын тышкы иштер министрлери да кошулду. Жыйында АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен жолуккандан кийин Британ тышкы иштер министри Кошмо Штаттар айрым кошумча санкцияларды өз алдынча киргизген. Биз Сириянын аскердик аракеттерин координациялоого катышкан айрым сириялык жана орусиялык аскер адамдарына андан ары да санкция салууну талкуулайбыз. Албетте, ошонусу менен Асадтын режиминин коркунучтуу жүрүм турумуна аралашып булгангандар үчүн. Буга кошумча Орусияны Сирия президенти Башар Асадты колдоодон баш тарттыруу аракеттери сүйлөшүлүүдө. Буга өткөн жумада Сириянын Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун шаарчасында 80ден ашуун адамдын өмүрүн алган химиялык чабуул түрткү берди. Батыш мамлекеттери бул үчүн Башар Асадтын режимин айыптаган. Дамаск жана аны колдогон Москва болсо, уулуу газ, өкмөттүк учактар козголоңчулардын курал кампасын бомбалаган учурда тараган деп ырастоодо. Бирок батыш мамлекеттери жана башкалар мындай ырастоону кабыл алган жок. Чоң жети жыйынынын катышуучулары Москвага бара турган Рекс Тиллерсондон Орусияга так жана макулдашылган билдирүү жөнөтүү керектигин айтышууда. Тиллерсон 12 апрелде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукмакчы. 10 апрелде АКШнын Сан-Бернардино шаарындагы башталгыч мектептеги ок атуудан 3 киши өлдү. Алар башталгыч класстын мугалими Элейн Смит жана ок жаңылган 2 баланын бири 8 жаштагы окуучу. Кол салган адам өзү класстан чыкпай туруп атынып өлгөн. Ушундан соң окуучулардын баары эвакуацияланып, психологторго көрсөтүлдү. Мектеп 2 күнгө жабылганы кабарланууда. Полициянын маалыматына караганда, кол салган адам 53 жаштагы Седрик Андерсон мугалимдин мурдагы күйөөсү болгон. Экөө кыска убакытка чогуу жашап, 1,5 ай мурда ажырашкан экен. Андерсон буга чейин да бир канча жолу үй бүлөлүк зомбулук жана мыйзамсыз курал сактоо боюнча жоопко тартылганын полиция билдирүүдө. Стокгольмда 4 адамдын өмүрүн алган терактты жасаган деп кармалган өзбекстандык күнөөсүн мойнуна алды. Анын адвокатынын айтымында кылмышка шектүү Рахмат Акилов бул тууралуу сотто баш коргоо чарасы каралып жаткан учурда билдирген. Терактка шектеп полиция 9 апрелде 2 кишини да кармаган болчу. Аны аты жөнү айтылган жок. Тек гана 7 апрелден берки иликтөө учурунда 600дөн ашуун сурак Стокгольмдун негизги бөлүгүндө көптөгөн рейдтер жүргөнү маалымдалды. 7 апрелде Стокгольмда кылмышкер жүк ташуучу унаа менен элди тебелетип, анан соода борборунун имаратын сүздүргөндө машина өрттөнүп кеткен. Кол салуудан 4 адам өлгөн. Жаракат алгандардан 10 адам дале ооруканада. Венесуэла борбору Каракаста каршылык акциясына чыккандар дүйшөмбү күнү дагы полиция менен кагылышты. Демонстранттар таш, күйүүчү зат куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышса, полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Жергиликтүү медиа 2 аптадан берки өтүп жаткан антиөкмөттүк акцияларда 10 адам жаракат алып, 200дөн ашууну кармалганын кабарлоодо. Демонстранттар Венесуэладагы саясий жана экономикалык кризиске түздөн-түз жоопкердешип, өлкө жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Каршылык жогорку сот президент Николас Мадурого парламентсиз эле чечимдерди кабыл алууга уруксаат бергенден кийин күчөп кетти. Мындай болгондо оппозиция көзөмөлдөгөн парламенттин айрым функциялары президентке өтөт. Өткөн жумада оппозициянын алдыңкы лидери Энрико Каприлеске мамлекеттик кызматтарды ээлөөгө 15 жылга тыюу салынган. Бул анын келерки жылкы президенттик шайлоого катышуусуна да бөгөт болот. Көчөгө чыккандар мына ушуга нааразы болушууда. Президент Мадуро болсо Венесуэладагы соңку окуялар үчүн АКШны айыптап келет. Америка өлкөлөрүнүн уюму кризистик кырдаалдан чыгуу үчүн мөөнөтсүз шайлоо өткөрүүгө чакырган болчу. Нобель сыйлыгынын ээси Малала Юсуфзай эми улуттар уюмунун эң жаш элчиси болуп калды. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш буга өтө сыймыктанып турганын айтты. Yousafzai, a United Nations messenger of peace. Малала 2012 жылы кыздардын билим алууга укугун коргогондугу үчүн Пакистандагы талиптердин огунан катуу жаратылган. 19 жаштагы активист дале баштапкы максатында бек турарын айтууда. Малаланын кыздардын билим алуу укугу үчүн күрөшкөнү эл аралык кубаттоого арзып, 2014 жылы Нобель тынчтык сыйлыгын алган.
Экстремисттер мени болушунча токтотууга, болушунча өлтүрүүгө аракет кылышты. Бул алардын колунан келген жок. Бул мени эч ким токтото албастыгынын айкын далили. Бул эми менде жаңы экинчи жашоо пайда болгонун, ал билим берүүгө багытталганын билдирет. Мына ушул жана башка жаңылыктар, макала, маектер, телепрограммалар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареге azatlyk.org. Ошол жактан бардык маалыматтарыбызды окуп, угуп көрсөңүз, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.